Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен мындан бир нече күн мурун Бишкектеги Мамакеев атындагы, ошол эле Мамакеевдин баласы башкарган улуттук хирургия борборунун азыркы абалын чагылдырганмын. Анда ошол эле ооруканада бир нече жыл врачтык кызматты аркалаган, жетекчилик кызматты аркалаган, ошол кыргызга аттын кашкасында белгилүү Мамбет Мамакеевдин ошол жанагы өзү башкарып аткан оорукананын бир бөйрөгүн жулуп алып, ал жерге үй куруп алганын айтканмын. Андан көп өткөн жок. Анан сиздер өзүңүздөр айттыңыздар. Бул иштин аягына чыкпайсыңбы Ыдырыс деп. Анан мен бардым. Ал киши менен сүйлөштүм. Сүйлөшөр алдында ал киши мага шарт койду. 2 китебин жиберди. Ал өзү жөнүндө өзү жазган китептер экен. Ошол китептерди окуп чыксын, мени менен таанышсын дептир. Эми ал ойлосо керек, ошол китептерин окусам эле мен Ыдырыстын ошол ою, Мамакеев жөнүндөгү ойлору өзгөрүп кетет окшойт деп ойлогонбу. Кыскасы ошол китептерди берди, китептерин ачып, барактап окуп көрдүм. Китептерде деги эле ийилип алар эч нерсе жок экен. Ал өзүнүн баласын мактап жазыптыр, келинин мактап жазыптыр, небересин мактап жазыптыр. Өзүн өзү мактап жазыптыр, анан башка врачтар менен урушканын, алар менен согушканын жазыптыр. Ошол анан көчөдөгү жанагы ар түрдүү аския сөздөрдү жаза бериптир. Дээрлик ал профессионалдуу мындай бир окуу куралы боло турган, студенттерге окуу куралы боло турган, врачтарга окуу куралы боло турган бир тажрыйба ала турган китеп эмес экен. Ал жөн гана бир адабий китеп деп койсо болот. Кыскасы ошол китепти алып окудум, анан кийин акыры бардым, көрдүм. Кабыл алды ал киши. Жашы 95-ке чыгыптыр. Мына ошол 95 жашында сенин атың ким деп сурап, калтырап жатып менин колу аты жөнүмдү жазды. Бүт менин баягы тууган урук, ата энем, канча балам бар, ошолордун бардыгынан бери сурап, как будто эми жазып аткандай бир вид кылды, эч нерсени жаза деле алган жок. Эми ошо картайып калыптыр. Бирок картайса дагы ошол жерде кетпей врачмын деп ак халатты кийип алып, чепчикти тагып алып отурат. Анан мен эмнени айткым келип атат азыр? Мамакеев ушул мен алдына киргенден баштап чыгып кеткенге чейин ушул жаш эле бала экенсиң, неберем менен тең экенсиң, чеберем менен тең экенсиң деп ушул мени басынтканга аракет кылып атты ушул. Өзүнүн ошол кандай улуулугун, менин бир кайдан жайдан бир пайда болуп калган бир кичинекей бир жанагы бир кандай десем, эми бир чычкак келип алды дегендей эле кылды. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кире бересизби? Учурашабызбы же учурашпайбызбы? Экөө дебеди белемилер. Экөөбүз да. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сыра деле сиротко тартып берди тиги. О, бизде ошондой, биздин манерабыз дагы ошондой, жанрыбыз дагы ошондой. Кандайсыз, жакшы болуп калдыңызбы? Кичиле түзүк. Менин атым Ыдырыс. Жакшы болуп калгам. Сен интервьюңдүн күчөттү деп орун. Эми ал жөнү. Могу наводнение болуп. Бул жер бүтүт болуп, ошон үчүн бул жерге немножко беспорядок. Жок, ага биз маани бербейбиз. 81 жыл. Ушу кабинет отурам мен. 81. Бул Акжолтой Рысту кабинетин бири. 81 жылда ийгиликке барын алып келген ушул. Бирок мына 70 жылдын 3төн 1-ин ушул жерде. Өмүрүм ушул жерде. Кээ-бир мына балдарым менен тяжелый ооруларда 10 күн деп тышка чыкпай ушул жерде. Азыр бүт условиям бар. Идиш аяк барлыгы бар ушул жерде. Эми азыр жок. Жашаган жериңиз ушул жер. Мына балдар бул почти мен неберем. Муната Саманкул Акмат деген менин биринчи окуучуларым эле. Доцент болуп кайтышып калып кетти эрте. Бул азыр зам директор, бирден бир отличный хирургдун бири. Таныштым бул кишини. Зам директор. Азыр барыбыз буга башlayбыз. Бул тиги Эрнис Тилеков дейт. Бул шөтөң эле кенедей бала чаганан келген. Ойлобом момундай экен. Жап-жаш институткөндөй келген балдар. Мана бул бала бирден бир көрүнүктүү хирург, профессор республикада. Болгон операциянын барын жасайт. Онкологияда 4 жыл директор болуп, жакында келди кайра. Бул Асанбек менден кийинки балам азыр 75. 74. Бул да кичинекейинен келген, бул да азыр зам директор. Бул өмүр бою горуздурап, зам кыла врач, зав. Отделение
Бұл үшетен бүт операция жасайды. Эми, сен көз, сен орыбайсың ба? Орың жоқ па? Жоқ, Құдайға шүкір. Маскаңды алып сал. Сен сұрыңды көріп алайыншы мен. Мен сізге жаңағы жұқтырып, же бірдемені. Орма Деп атпайым ба? Азыр эми билетігенсің, көз нашар болып қалды. Ошон сұрыңды көріп алайын мен. Мен 70 жыл доғдырлықта бізде главный инструмент. Азыр медицинада инструмент, аппаратура, лекар ұқмош. Менің сезішімде біздің көз главный инструментіміз көз. Көз бір қарағанда білеміз біз. Ушунчалык тяжелый, был неотложный, круглую сутку, тяжелый орда бақырып өкіріп келеді. Ошонда басағалы өзі сойбайсың. Бірінші прием жатқанда шу қарайсың да. Бірінші общий бейт. Қарағанда әлі көз айтады. Қиналып атқан. Диагноз қойып 3-4 күннен кейін операциядан кейін. Орысы басылады, температура басылады. Кіріп барғанда әлі көз айтады. Ошон үшін біздің көз как инструмент бербей. Ошон үшін мен көзім нашар, фамилияң кім? Исақов. Иә. Исақов. Исақов. Ова. Ыдырыс. Атың кім? Ыдырыс. Меди? Ыдырыс. Идрис? Ыдырыс. 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 Ова. Иши ештіз? 37-ден. Опе. Benim babamın denkinde. Мен не көрелермен кішіне жаштырбайсың. Үй білең бар. Аялың? 4 балам бар, аялым. 4 бала. Ой, молодец. Ұлы шешеді? Ұлысы 10-ды. 10. Ата-енең бар ба? Бар. Иши ешті? Атаң? Атам 62-де. Чоң атаң бар ба жоқ? Бар. Иши ешті? 97-де. 97? Ой, молодец. Менден Фронтовик. 2 жаш болу екен. Фронтовик. Негізі Бишкектегі чоңдор. Ошонун ичинде Мамакеев дагы баягы мен сага тийбейм, сен мага тийбе деген позиция менен жашап калышыптыр. Андай позиция булардын сөөгүнөн өтүп чучугуна сиңип калыптыр да. Анан ошол позициясын кече мага да көргөздү. Мен дейт сага жамандык кылбасам, сенин тууган уруктарыңды жаман дарылап бирөө жарымын өлтүрүп койбосом, сен мага эмнеге тийишесиң дейт. Ал мындай бир коомдук кызыкчылык, бул коомдун мүлкүн акыры бир журналист айтып чыгыш керек деген түшүнүк текир такыр эле жок экен ал кишиде. Анан андайды унутуп коюшуптур. Булар ошол кимдир бирөө ага жамандык кылса, же болбосо ал жамандык кылса, анан ага ответ мындай жооп келиш керек экен да. Жамандыкка жамандык дегенде өч алуу сыяктуу. Эч кандай өч жок, эч кандай бир жаман ой жок. Болгону мамлекеттин мүлкүн доолоп атканымды түшүнө алган жок. Кыскасы андай түшүнүк антип мамлекеттин мүлкүн доолаш керек, элге элдин мүлкүн кайтарыш керек. Элдин мүлкүн эл дайыма жетекчилерден, бийликтен доолап туруш керек, мыйзамдуулукту доолап туруш керек деген түшүнүк ал кишилерде жок экен. Ал кишилерге андай түшүнүктөр жат экен. Мына ошону көрдүм. Азыр бирөө тааныбай барып элди тумшуга койду бирдеме айтса, кандай реакция болот сенде? Өлбөгөн жерде каласың да. Жок, сиздин азыр таарынычыңыз, анан ачууңуз мага түшүнүктүү. Түшүнүп атам. Сизге оор тийди. Сизге буга чейин андай сөздү эч ким айткан эмес. Айткан эмес. Журналистим бар дос мага. Ооба. Канча фильм, канча телефильм, журнал анамнанын барын мени жазган. Маселе жамандаган мен. Айса китепти окудуң? Ооба, окудум. Аны мен жазып берейин деп Маселе ошондо болуп атпайбы? Бардык журналисттер менен дос болуп алыпсыз дагы, мына Бишкекте ошол бир короо журналисттен бирөө чыгып, "Ой, мына короону неге тосуп алдың?" деп бирөө доолап койбоптур да сизден. Бул эмне деген нерсе? Мен ошону айтып атам. Мен буга чейин кайсы короону тосуп алды? Жанагы үйдү. Аны журналисттердин баарын менен дос болуп алыпсыз. Баары менен жакшы мамилеңиз бар экен. Анан баарын эле бая көнүктүрүп алыпсыз. Аны мен түшүндүм. Ынандырып алыпсыз. Бирөө да макул болгон жок. Мен сени бинет этпейм дедим. Ким организовать? Ким саган төлөдү? Мен билем аны мен. Анан айтып берем. Эми бери карай. Эгерде антип төлөнгөн ишти кыла турган болсо, Ыдырыс,
Анда азыр сиздин баягы балаңыздын машинасында Land Cruiser'de келмекмин бул жерге. Ошол үй жөнүндө айтып калдың, ана айтып берейин. Акыры Мамакеевке ушул үй жөнүндө сөз акыры жетти. Менен абдан көп ушул мага баягы акыл үйрөтүп, эс үйрөтүп, мага моралдык жактан жанагы өзүнүн жанагы тарбиясын айтып отуруп акыры үйүнө жеттик. Үйүн Феликс Кулов бериптир. Бул Феликс Куловка барыптыр өзү. Анан мен ушул аябай чарчадым, мага үй керек, жер керек деп сураптыр. Болгондо да ошол оорукананын жерин сурап алыптыр. Анан бардык документтерим бар дейт. А Феликс Кулов дагы бере бериптир. Анан мен сурап атам мына жерде. Акаевди сыйлайм дейт. Акаевдин чыгарган мыйзамдарын туура деп эсептейм жана аны сыйлайм дейт. А бирок анын чыгарган мыйзамдарын атта өтүп кетип иш кылса була берет экен. Өзүңүздөр угуңуздар. Больницем территория биздики. Анда эң тала. Ошол жер бош. Куловко бардым. Анда председатель горсполком. Азыркы мэри, городской мэрди. Анан барып бир жылдан мурун ойлондум. Бул жерге жакын келбесе, мен жакын чуркап келе коесуң. Барып дейин, анан барып Феликс шаршым. Мен ошол ушунчалык уважать этем. Политически действительный деятель. Анан айттым ушундай деп положениемди түшүндүрүп, Мамбет Мамакеевич. Анда мен болуп турганыма мактанып коеюн. Күн түндө мен таанылып калган. Мамбет Мамакеевич, сиз үчүн үйлүбой жерди, үйлүбой алыңыз деди. Айтсаңыз берем деди. Ана мен айтым, көрүп келдим. Жанымды койбой койду. Больницанын жанына барбасам, мен тынчым кетип калды. Шундай десем, моментально берди. Берип мына акылдуу киши. Мамбет, бир совет айтайын, капа болбойсуз. Абсолютно деди. Эми бул больницанын территориясы. Рано или поздно деди. Азыр сизге эч ким чыкпайт. Рано или поздно Мамакеев больницанын территориясын ээлеп алып, дворец салып ал деп айтат. Бир умный жери дурак чыгат деди. Таң калып эле калдым. Анан ошон үчүн капетпеңиз совет берейин деди. Пожалуйста, ошондон кутулуш үчүн сатып алыңыз деди. Рахмат, макул дедим. Сүймаевдин баласы ошону тейличкен. Ал жагынын бүт документациясы менде ар бир кирпичтик бар. 300 000 төлөп, а жер жөнүнө бостройка жөнүнө кирпич, саман, ит ошонун барынан ошол жерге үй салбадым. Мына 30 жыл болду. Ошол умный киши. Куловдун сөзү 30 жылдан кийин сен паптар этет. Сөз акыры жүрүп отуруп, ошол Мамбет Мамакеевдин уулу 52 жаштагы Канат Мамакеевке дагы жетти. Канат Мамакеев бул тар чөйрөдө, мындай өзүнчө ишкерлердин чөйрөсүндө ал ишкер катары, бизнесмен катары таанылган. Ал киши буга чейин жанагы банк, ушундай каржы секторунда иштеп жүргөн. Анан казактардын жанагы Казкоммерцбанк аттуу банкын $2,5 миллион сатып алып, аны Кыргыз Коммерцбанк деп атын өзгөртүп жүргөндүгү жөнүндө маалымат булактарында толгон токой маалыматтар бар. Демек ал ишкер биринчи кезекте. Анан экинчи кезекте бул Ош базарынын дагы бир бөлүгүн сатып алып, мына ошол базарга кожоюндук кылат. Ага ошол эле Канат Мамакеев өзү, андан сырткары анын уулу, ошол Мамбет Мамакеевдин небереси Жумагул Мамакеев деген жигит, ошол небереси болот, ошол дагы ээлик кылат, ошол экөө эле ээлик кылышат. Ошол эле учурда Канат Мамакеев бул жанагы Улуттук илимдер академиясынын дагы мүчөсү болот. Андан сырткары бул киши ушул Улуттук хирургия борборунун жетекчиси. Бул киши супермен экен да. Бир эле учурда бир нече тармакты башкара алат экен. Макул супермен болсун, макул ушунчалык мыкты, таланттуу, шыктуу жетекчи болсун. Анда ошончолук шыктуу боло турган болсо, андан беш бетер маселе көбөйүп атат. Ал Улуттук хирургия борбору өнүгүп кеткен жок, жыргап кеткен жок. Эмнеге? Эгерде аны ушунчалык таланттуу киши башкарып аткан болсо. Менде ушундай суроо турат. Эми экинчи суроо. Мына үйдү дейм, үйдү. Алыпсыз, жакшы. Эми ушу боюнча сүйлөшөлү.
Акаевди сыйлайсыз, Акаевди сыйлайсыз. Ушунго чейин. Ооба, сыйлайсыз. Акаев чыгарган мыйзамдарды сыйлайсызбы? Сыйлайм. Сыйлайсыз. Акаев 1995 жылы социалдык инфраструктураны сактап калуу жөнүндө буйрук чыгарган. 95 жылы чыгарган. Сиз ошол мыйзамды сиз дагы, Кулов дагы аттап өтүп туруп, ошол сыйлаган Акаевди кошуп аттап өттүңүз дагы, барып туруп ошол жерден мына жерди алып атасыз. Жалгыз эле мен алып турмун. Ошол сиз эмес, бардыгы алышкан, көбү алышкан. Бирок сиз үлгүлүү кишисиз. Сиз заслуженный кишисиз, авторитетсиз. Сиз элге үлгү көрсөтө турган кишисиз. Анан ошол киши урдабай койсо, ошол киши таза турса жакшы эмес беле? Акаевде грамм ашып болгон эмес. Бери кара. Баягы Жок, бергенде вот ошо ашыкка болгон эмес, ал туура кылган. Мына караң. Мынау социалдык объект боло турган болсо, бул социалдык объектилерди ушул ойдон сактап калалы. Эртең бул сатылып урдалып кетпесин. Эртең мал жерди каяктан табабыз деген ой менен Акаев 91-жылы баштаган менчиктештирүүнү ошону тебелеп мен алып турмунбу? Ооба. Ал мындай кылып атат. 91-жылы баштап атат приватизацияны. Кеченкини не помнишь. Эмне көрүң, улаган эмен жазсыңыз. Эми жок, не помнишь деп анан кийин мыйзамды аттап кетип калса болбойт да. Макул, сиз аябай авторитеттүү кишисиз, ушунча эмгегиңиз бар, сыйлыктарыңыз бар, наамдарыңыз бар. Макул. Бирок ага рахмат. Бирок эми караң. Эми ошол наамдар мыйзамдан өйдө турабы, турбайбы? Мыйзамды аттап кетип кала эле. Кенеде мыйзам бузулган эмес. Мага ошо 1000 киши алган. Ооба, ошонун бардыгын таап бериңчи мага дагы, мен ошолорду дагы чыгарайын. Ал бир эле сиз эмес, ошто Аматов деген бар, аны дагы чыгардым. Азыр мына жакта дагы бир спорт школа бар дейт. Аны ал дагы коросуна үй салып атыптыр. Аны дагы чыгарайын деп атам. Мабареке. Акыры элге бирдеме калыш керек да сиздерден. Тиги Азыр сиз макул азыр мына экөөбүздөн жаман билебиз законду. Председатель. Аттап кетип атпайбы ошолор? Ким аттап? Маселе ошондо болуп атат. Билип туруп сууга тийген деп ошону айтып атат. Куловду айтат. Ошого барбайсың. Барамын, Куловго дагы барамын ооба, барамын. Неге бердиңиз деп айтамын да. Неге бердиңиз? Ал ага жооп бериш керек азыр. Ким берет? Кулов. 50 жылда. Кулов береби? Кулов бериш керек, жооп бериш керек. Неге береби? Кимге берсе, элге бериш керек да. Ал мыйзамдан өйдөгө чыгып кетеби? Ал кызматка отурса эле ушу мыйзамдан өйдөгө чыгып кетеби? Тантыраган сөзүн эмне кереги бар? Ой, тантырабай эле, ол анда мыйзамдын эмне кереги бар? Мыйзам чыгарбай эле койбойлубу анда? Акаев буйрук чыгарбай эле койсун. Анда Кайда ошол мыйзам? Мен билбейм, уккан эмес. Мына мен көрсөтөйүн азыр сизге. Азыр кааласаңыз өзүңүз дагы карап көрсөңүз болот мына. О сохранении социальной инфраструктуры деп эме кылып турат. Азыр мен о сохранении социальной инфраструктуры деген. Мына указ президента Кыргызской республики дейт. 95-жылы 16 февралда чыгыптыр. Ошондо мынтип жазып атат. О неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры деп атат. Считать, что объекты социальной инфраструктуры не подлежит реализации государственными и приватизированными предприятиями и учреждениями деп атат. Мындай эче жол чыкты. Мен билгенден 30 жыл. Тетиги Ататүркте бар. Чоңдордун барышты. Бул закон мен түшүнгөндөн 10 жыл берилбесин. Ооба. Меники бул 95-жылы чыгым. Бул 95-жыл чыгып Мен атат. анда Сизге 2003-жылы берилди. Мурун алгам да. Жок, ага чейин 2003-жылы алып атасыз сиз. 3-жылда. Ооба. Мен анда мурун алгам да. Жок, мынанда документиңиз турат да, алдагы документиңиз бар да менде. 2003-жылы 22 ноябрь болуп калабы 10 ай. Мен кырыс. Алынган жылы 98-жылы алынган жер. 98, ошондо дагы 95тен кийин болуп атпайбы? 95-жылы Кырыс. жасылган кат. Кана ошо документти көргөзүңүздөрчү ошондо. Анан Министерствода. Министр мен саган Кантип Мамакеевдин үйүнүн эмеси, жеке менчик үйүнүн документи министерствода турабы? документтен бит порядок. хат жасатты шеф министрге. Министр Касиев болчу. Мен бул жерден зам болчумун. Анда чакырып алып кептөрүн көргөзүндө келип көрдү. Ал жерде морг кулап калган. Ошол жерде жаткан. Моргтун эмесине алганда. Ой, макул, ошондо дагы азыр ошол жер турса,
Аны азыр башка максатта иштетсек болот беле. Кыргызстан жок, Кыргызстан дайым эле ушинтип тура бербейт да. Мына бизде Азыр жердин бардыгы акча болуп атат. Эми дагы бир маселе да, мына сиздин балаңыз мына өзүңүз айтмакчы жөндөмдүү экен. Бизнесмен экен. Азыр мен баягы интернеттен издеп көрсөм 2,5 миллион долларга казактардын Казкоммерцбанк дегенин сатып алыптыр. Өтө мындай ийгиликтүү ишмер экен. Ош базардын жарымы ошонук экен. Анан ошондой жигит азыр ошол ушунчалык авторитеттүү кыргызга белгилүү ошол баласын ошондой баланы жараткан атага мындай кой ушул баягы элдин мүлкүнөн алысыраак мына Бишкектин жакшыраак жеринен ушул жерден бир үй сатып берип коеюн дегенге жарабайбы булаңыз? Эмнетип? Yok, öderiz. Men bayanda sağa aytkan mına vraçtardыкы мындай. Жок, аныңыз мынау жерде айткансыз. Сиз мынау жерде айткансыз. А мен үйдө айтып атам, азыр короосун бир отоло ээлеп алгандыкты айтып атам. Илгертен баштап кыйын врачтар больницага жашачуда. Макул жашасын, мына жашап атат азыр. Аны эч ким талашкан жок. Мен короосуна үй салып алганын айтып атам. Мен деле ошону айтып атам. Жок, сиз мынау жерде айтып атасыз. Мынау кабинетте айтып атасыз. Жакшы айтты. Күнү түнү менчи, күнү түнү чыкырат. Биздичи, мына бизчи мен деле түнү мен келемби? Күндө келем да, биякачы күндө. Уктабайбыз биз. Телефон çalat gelesин. Уктабай ошентип иштеп атканыңыздарды көрдүм. Мына сиздердеги азыр мынау операциянын жана количествосу боюнча башкаларга салыштырганда кандай болуп атат? 40-45% болуп атат. А бул аты национальный центр болуп атат. Хирургический центр болуп атат. 40-45%, 80-85% обычный ооруканаларды болуп. Ну 67 болсун. Азыр мисалы азыр мына караңыздар. Азыр мына бакыйган врач сиз отурасыз. Бакыйган врач бул отурасыз. Сиз отурасыз. Бул жак отурат. 4 врач азыр мени менен отурат. Каякта бир көчөдөгү бала менен отурат азыр. Операция кыла турган учур. Бу жерде күнүгө операция болуш керек. Бул жерде башка больной жатпаш керек. Күнү менен операция болуп атат. Азыр отурабыз мындай. Мындай 67%. Бул жерде экстренный служба. Мисалы ошо азыр сиздердин оокатыңыздар эми турсаң эми мындай сурагандай унутпайсың. 100% больной түшсө, анын 100% тең операция болбойт. А бул жерге 100% операция болуш керек да. Түшүнбөй атпайсың. Плановый больной деген болот. 50% жетет. Мисалы мындай да, плановый больной деген болот. Плановый больной даярдалып келген аша 100% жасалыш керек. А экстренный больной, көчөдөн келген больнойдун келгенин баарын эле баса калып жазабайт да. Кээ бирин аны дарылап туруп чыгарып ийесиң. Кийинде операция кыла турган болсо кыласың. Ошон үчүн экстренный службанын тартиби кичине башкачараак. Сен жана плановый, который даярдалып кетип, эртеси бүрсүгүнү жазалган өтө 100% операция. Макул, эми караңыздар. Мына мен адис эмесмин, мен врач эмесмин. Мен жөнөкөй адаммын. Мен жөнөкөй логиканын чегинде ойлоном да. Логика боюнча мына биз атап атабыз. Бул жерди национальный, улуттук хирургия борбору деп атабыз. Демек, бул жерге ким келиш керек? Башка жакта операция кыла албагандар, жалаң операцияга муктаж болгондор гана келиш керек. Терапия деген жанагы эме бар, эми дарылап жөнөтүп кое турган. Ал терапияга муктаж адамдар ошол терапияда жата бериш керек башка жакта. А сиздерге 100% келгендин бардыгы 100% операция болуш керек эле. Дагы бир жол мына сен эми туура айтып атасың. Сен эми медицина жагынан мен сага дагы бир жол түшүндүрүп берейин. Эми мындай да мен дагы бир жол айтып коеюн. Мисалы, экстренный хирургия деген эмне? Үйүнөн эртең менен сопсоо чыгат. Оюнда эчтеке жок. Гилатып эле жумушта отуруп ичи кармап калат. Аны скорый менен бияка келет. Бизде неотложный хирургия деген бар. Бүт шаар, миллионный шаарды тейлеп атат. Келгенден кийин аны эмне кылыш керек? Аны сен көрөсүң да, диагноз коесуң. Если ошол операция жазала турган болсо, операцияга кетет. Аны если операцияга показаниясы жок болсо, аны палатага жаткырасың. 2-3 күн диагнозун коесуң, андан кийин чыгарып ийесиң да. Мына ошондой дейт. Муну неотложный хирургия. Ал есть плановый клиникалар. Азыр неотложный деп азыр сиздер баягы тез жардам. Ал тез жардам сиздердин оокатыңыздар жалгыз ошо болуп атат да. Жок. Эми мындан чыкары сен мындай да эмичи статистиканы мен честно говоря администрацияда иштейм да айта албайт экенмин. Бирок ушул келгендердин мисалы туура айтасың. Республиканское значение. Тетиги Баткенден болобу, Чаткалдан болобу, ошол жердин хирургдары жазай албаган. Же ошол областтын хирургдары жазай албаган тяжелый осложнение болгон больнойдун баары бияка келет. Анан алда жазалат. Алда бир занимает бир 25-30%. Түшүнүп атасыңбы? Анан неотложный хирургияда институт Склифосовскийге бар. Мына Москва сыяктуу. А жерде деле ошол. Баарын подряд жасай берсек анда болбойт. Жок, макул эми ал эң туура жана терапия. Ал мисалы мен анализ кылып көрдүм баягы. Эң туура. Мисалы мен айтып атам. Мына биринчи больницаны алалы.
Birinchi больница экстренный хирургиядан бир эки эле күн дежурить этет менин билишимче. Калган убакыт ал плановый. Плановый больной деген эмне? Который не нуждается в срочном операции. Алардын баары поликлиникадан обследование өтөт. Направление берет плановый. Ош жерге жаткырып туруп жазайт. Алардын көрсөткүчү 90-95% болуш керек. 70 var. Ну 70-тен өйдө. 100% нигде такой нет. Мен азыр 80-85ке чейин окутам башкалар. Вот, туура, ошондой болот. Анан ошон үчүн жанагы сравнить не стоит. А сиздердики 40-45 дагы болуп калып атпайбы? Андай жок. Ыдырыс, мен администратор. Бир жылда 20 000 адам бизге кайрылат. 20 000. Ошондон 12 000'ди биз приемдон эле телейбиз. Укол сайып, жардам берип кетиребиз. Ошо 8 000 адамды бир госпитализацияга жаткырабыз бияктачы. Ошондон 6 000 адам операция болот. Мындай да заман бап, мындай. Азыр илгерки язваларда операция жасаш, азыр жаңы дарылар чыкты. Дарылап токтотуп коебуз, канагандан ярдан дарылап коебуз. Панкреат деген оорулар бар. Алар деле кыйналган адамдар алар. Бул деген биз жардам бергенибиз операцияда эмес. Милдет операцияда эмес. Милдет деген ошо адамга жардам бериш керек да. Кыйналган жанын сакайтып кетиш керек. Ошол да. Бирок азыр сиздер анализ кылдыңыздарбы? Мисалы мен мындайда мага комментарий жазышат, анын ичинен эми бардыгы эле туура жазат деп ойлойм. Баягы билип жазат, билбей жазат, үстүртөн жазат. Билим деңгээлине жараша жазат. Бирок ошолордун арасынан азыр мынау жерде ошол комментарий жазгандарды, пикир жазгандардын, ошол Мамакеев жөнүндөгү видеонун астына комментарий жазгандардын арасында көпчүлүгү мисалы жанагы мен бир жолу операция болдум, оңолбодум, 2, 3, 5 жолга чейин кайра операция болдум деген окуялар дагы чыкты. Аны мен түшүнбөдүм, аны эмне деп түшүндүрүп бере аласыздар билбейм. Андан сырткары азыр жанагы акча маселеси. Азыр Мамакеев өзү баш болуп, кадимкидей коридордо акча сурап жүрөт. 20 000, 30 000 дегенге чейин барышып атпайбы? Ал каяктан чыгат ошо сөздөр? Акча сурады деген азыр дээрлик ар бир комментарий да. Ыдырыс мындай. Азыр заманда сапа төлөйт. Саплат ар бир адам, если инвалид болбосо, бир 3 000, 2 000 саплат 4 000 төлөйт. Анан ар бир үйлөрдө теңдей бартың балдар болбойт экен, туурабы? Бизде эле ошол менен ошолор андай да кишилер бар. Мен жок деген жокмун, но биз ошону катуу эле кармап атабыз, катуу эле. Азыр угуп атам да ошонун комментарийлер таптакыр башка болуп атат, сиздер азыр башканы айтасыздар. Мен айтып берейин. Макул, мен билем, мен сиздерди биротоло айыптап баягы эмеге паракорго чыгарып бергим келбейт. Себеби мен врачтарды көбүрөөк сыйлайм, менин апам медик өзү. Анан мындай да, мына сиздерге берилген айлык 12 000, 15 000 болуп атса. Анан айлык 12 болду. 12 000, 7,5 000. 7,5 000. Это базовый. Базовый ставка 7,5 000. Мен кошкондон кийин мына. Мен заслуженный врач, 50 жыл иштедим. Выслуга, ошону кошулуп отуруп азыр мурун 5 000 болчу, кошулуп отуруп, меники 14,5 000 болот. Ооба. 14,5. Вот ошону айтып атам. 14,5 000 берип биздин өкмөт эмне кылып атат? Врачтардын бардыгын анын кармап калат ошо. Бул мен 50 жылдык жаш балдар келгенде алардыкы 7,5 000 башталат. Вот ошо высший категория тигинде мындай кошулуп отуруп эметкенде. Аларда бакчалап эчтеке жок. 7,5 000 менен ким жашайт ошону? Туура айтып атасыз. Мен ошон үчүн айтып атам. Бизде экинчи маселе. Жана сен элдерди тигинде мындай деп айтып атасың анда. 47-48% союз убагында бизде мен ошон 81-жылдан бери зам болуп келатам. 47% болчу ал убакта союз убагында действительно. Бирок көбү консервативно деп коет. Ар түрлүү могу халитс менен де түшөт. Операция партияда даярлаш керек да, операция. Бирок жасатпайм дейт. Кээ бирлерди биз жасабайбыз. Эме болот. Сопутствующий патологиялар көп. Мед показания, самотвод эмеди, медотвод жүргүзөбүз. өлүп калышы мүмкүн. Ал өлүп калышы мүмкүн, сонда калып калышы мүмкүн. Анан өлтүрүп салгандан көрөк үйүнө колунан келишинче жашайт. Биз дарылап беребиз, воспитательный процесс системат этебиз, анан чыгарып беребиз. Макул. Анан бизде отморажение деген бар азыр. Мына азыр кыш башталды, күндө бомждор түшөт. Үй жок, талада яткан бар, аны каяка кетиребиз. Анын баары жөн жатпайт, реанимацияга келип түшөт. Отморажение билем. Почти өлүп келет да. Ооба, үшүгүрүп. Анан үшүгүрүп, анан чыгарабыз, анын колу үшүп кетет.
Алар операцияга подлежит этпейт. Перевязка кылат. Перевязка жасайбыз, ошо менен чыгарабыз. Алар жатканда да бир айлап жатат, эч жака кыта албайсың. Үй жок, талас жок, кийим жок. Баш хирургдар өзүнүн эски кийимдерин алып келип беришет. Эски кийимдерин баарын алып келип чыгарат. Алар жактан. Анан мына эмени жасасыңар. Правительство мына эмелер көңүл буруш керек да национальный центрге. Национальный центр биздики обычный больницадайбыз азыр. Районный больница жакшы обеспечен, чем национальный центрлер. 3-чү уровендеги больницалар баарыбыз бирдей, эчтеке жок. Биринчи помощторду участковый службаларга арнашкан, айылдагыларга. Экинчиси второй эме деп туруп областнойларга эметти, жардамды берди. Үчүнчүсүнө жардам бере албай калышты. Областтарда жатат оборудованиялар, көп оборудование иштелбей жатат. Ошондой. Ошолорду бериш керек да бизге. Складта жаткан жапжаңы колдонулбай жаткан оборудованияларды угуп атам. Наркозный аппараттар жатат, ошону колдонбогондор. Эми аны бөлүштүрүш керек да. Вот ошону айткан киши жок болуп атпайбы? Ким айтат? Мисалы мен билбесем, мен өзүм кирип барсам, сен кимсиң, мен эмнеге айтам деп бардыгы жашырып атса, басып жатса ошонун бардыгын. Айтып эле да, мына мен бардыгын жазам деп айтам. Жардам бербейсиңер деп мен. Мына азыр акча жок. Мына 29 миллион карызбыз. Иштеке жок. Азыр мага ошол жанагы иштетилбей жаткан оборудованиялар кайсыл ооруканада жатат? Билесизби? Мен билгеним Токтогулда мен иштеп жүргөндө билчүмүн. Токтогулдан жатканын айтышып, өзүлөрү да айтышкан. Анан аларды за границадагы эмелер бөлгөндөн кийин булар бөлүштүрө албайт экен да министерство. Алар пока алар уруксат бермейинче. Анан балдар аларды үйрөнүш керек да. Негизги оборудованияларды билиш керек. Анестезиологдор ошо менен иштеш керек. Анан алардын күчү келбейт, ошо менен кетти. Мен да мурун райондорго көбүрөөк чыкчу элек, ошондо билчүбүз да. Сонун мисалы райондун уровенинде эми алда керек. Мисалы рентген аппарат, цифровой рентген аппарат. Рентгенолог жок. Түшүнүп атасыңбы? Момундай 3-чү деңгээлдеги ооруканаларда андай цифровой жок да бизде. Рентген аппараттар жок. Ошол убагында эми мурунку заманда болгон. Баягы первичка деп эле жана 1-чи уровенде, анан 2-чи уровенде көңүл бурабыз деп эле бүт бардыгын ошол жакка кетирип алышып, кепчилиги упакованный бойдон тургандарды мына мен лично көргөнбүз. Ошонун көпчүлүгүн кийинки иштеген министрлердин көбү кайра бул ушу борборлоштурган клиникаларга алып беришти. Кайрачы баланстан. Анан көпчүлүгү бергиси келбейт. Бир жерде жатат, алайын деп тиги кыласың, сен обязательно анын депутаты чыгат, же бирдемеси чыгат да ошол бойдон калып калат да. Турат жалтыраган бойдон, бирок иштелбейт. Анын туура. Медицинада өзү ал жанагы мен айтып атпаймынбы? Паралат андай мындай деп, эми 5 кол тең эмес. Биз аны менен деле күрөшүп атабыз. Ай балдар андай болбош керек депчи. Мына мен совет доорунда окуп, мына мен иштегениме 40 жылдан ашты. Күчедечи, азыр мен профессор. Ай жазат душаң менен. Жаза бар. Берсе аласың, бербесе батасын берип кетет да. Жана айтып атпайбы? Бата деле жакшы нерсе. Ошо батанын негизинде биз ушундай деңгээлге жетип атабыз. Анан бирдеме доологон болбойт. Эми бар киши өзү эле берет, жок киши эмнесин берет. Мен аны менен абсолютно согласен. Анан кээ бири туура эмес түшүнүп алат. Мен андайды да көп өткөрдүм. Ва саплатасын төлөтөт. Андан кийин эми чынын айтканда кээ бир абдан оор оорулар болот. Абдан оор. Эми жөнөкөй дары менен чыкпайт. Кээ бир дарылар больницанын базасында жок. Вообще жок. Мисалы кан жок, ошо канды заменить эткен дарылар жок. Анан өтө кымбат дарылар болот. Ансыз больной өлүп калат. Анан эми аны алып кел дейсиң да. Естественно, ал кымбатыраак болот. Анан ошонун бардык суммасын кошуп алышып эле, врачтар ушунча акча сурап атат, бул больницага ушунча төлөдүм деген кээ бир түшүнбөстүктөр болот. Андай кайрылгандар да болот. Депутаттарга чейин чыккандар болот. Алардан звонок чыгат. Анан айтасың да, момундай ситуация болуп атат. Момундай болду дегенден кийин түшүнүктүү, ал туура айтып атасың. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша комментарийди бере берет. Кээ бири жакшы көрүп берет. Кээ биринин жанагында айтканда бир жерде ызасы болот. Бир таарынычы барлар болот. Алар башкача интервью берет. Андай нерселер көп болот. Бирок азыр эми мына аксакал азыр уксам жакшы түшүнбөйт атат. Бирок эми сиздер өзүңүздөр мындай жетекчи такшалган жетекчилер катары айтыңыздарчы. Мен мындай деп айтайын, эми момундай болуп атпайбы эми. Сен баягы закон мындай андай деп эле эмичи, ал убакта эми ошондо мисалы убакта чоңдордун бирөө деле айтса болмок да. Ооба да. Коймос Макаевич өмүр бою хирург болуп иштеген, биз законду, көп нерсени билишпейт. Анан эми убагында бериптир, закондуу түрдө аукционго коюлуп сатып алыптыр. Аукционго эмне чыгарданды өкмөт? Чыгарбаш керек эле да. Аукционго ал заказ менен чыгып атпайбы? Жок, эми түшүндүм. Эми заказ закон боюнча кызыл китеби турат. Акчасын кызылдай акчасын төлөп сатып алды. 30 жылдан бери жашап атат. Түпкө бакка төлөгөн. Эми андай азыр андай нерселерди
чыгара берсең, сен айтканда интервьюң түгөмөйт. Мисалы, селхозго жердин баарын басып алып трансформация кылып эле берип атпайбы? Ал деле закон менен запрещен. Андай нерсе толтурат. Эми мен айтып атпайм, бул киши менин оюмча, мен айтып атпайм, бул кишини биз эмки ушул 100 жылдыкта көрөбүзбү, көрбөйбүз, бир Кудайдын өзү билет. Бул кыргыз кишисин сыймады. Бул кишинин эмгегин биз четинде көрө элекпиз. Кыргыз хирургиясын түптөп кеткен. Эми Кудай ырбадыбы эми? Эми ошондой кишини ошондой таза калтырбайлыбы ошону? Эми таза эле калды. Таза калып ал деген эч документ жок, басып алып үй салып алып, ничего не знаю дегендер да бар. Жандай жок, бар. Эми бүт закондуу түрдө, видите, в том-то и дело, закон түрдө алгандан кийин эми Идрисинин. Азыр закондуу түрдө деген ошол закондуу түрдө болбой калып атпайбы? Маселе ошондо биз врачтар билбейбиз да. Жердин указы чыкканын биз ишибиз жок. Биз приказ Минздравтыкын билебиз, например. Ошо билбейбиз. Бул кишилер ошол кезде жетекчи болуп турган. Жетекчилер билет да, чарбаны билет, мыйзамды билет. Бул киши ал убакта зав кафедра болчу. Заведующий кафедра. Больницага тиешеси жок болчу. Медакадемиянын заведующий кафедрасы болчу. Бул территорияны единственный постоянно мына 80ге чыкканда да чакырып жүрдүк. Мен операцияны түн ичинде алып алып, Мамбет Мекке жардам бербесеңиз болбойт, кыйынчылык болуп атат деп. Келчү да 80ге чыгып алып келчү түн ичинде 2-3-4. Азыр любой эмеден барсаң ушу закон бар экенин Кудай. Америкадан бир аял келип түштү, кровотечение менен аябай тяжелый болуп түштү. Андай окуялар бар. Жок, мен жерде отам. Үйү хорошо, бу жерде болуп калды анда. Түн ичинде чакырдым саат 3-тө. Агай, момундай Америкадан келиптир, бирдеме болуп калса чатак болобуз. Анан келиңиз деп жардам. Экөөбүз жашадык. 2 күндөн кийин самолет келип алып кетти. Болду. Эми бул кишини тиякта болсо келе албайт. Ошондой ситуациялар болот да. Анан бул киши действительно тажайт да. Постоянно эле чакырып отурсак. Эми бул кишини токтоттук. Бул кишиге мына булар балдары бар эми. Биз тиякты балдары бар. Ошондой ошолор үйрөтүп атат. Макул анан мен мына баласы жөнүндө азыр мындай болуп атат да, бүтүндөй бардык жерде Кыргызстан боюнча ушундай тенденция кетип атат. Мисалы, жанагы бала бакчада заведующий болуп отурса, 20-30 жыл болуп отурат дагы, өзү картайды, уже көзү жетпей калды, ага көзү жетет. Анан не кылат? Келинин же кызын ошол бала бакчага заведующий кылганга аракет кылып атышат да. И мектептин директорлори ошол келинин же кызын же баласын директор кылып. Анан ошол эле нерсе азыр могу бүтүндөй Кыргызстан боюнча бул эң жогорку жактан баштап эң ылдыйкы структурага чейин болуп атпайбы? Ошонун бир көрүнүшү ушул эң авторитеттүү деген кишибиз болуп калып атпайбы? Эми бул кишинин баласын мен түшүнбөй атам. Бул бизнесменби же врачпы? Пример айтып берейин, өзүмдүн пример. Мына мен возрастым жетти деп заявление 12-жылы заявление жазып, ооруга байланыштуу жазып, бөлүм башчы болуп иштеп калдым. 9 жыл иштедим. Анан Канатман Беш рахмат. Мен организатор 30 жыл организатор болуп иштедим, жалаң ошо эмеде. Анан чакырып алып айтты. Больница кичине эме болуп атат, жардам бер. Булар успевать этпей атат. Мен карып калдым десем, жок, сенин организатор эмең бар, жардам бер дептир. Мени койду кайра, мен болуптур, мен 1 жыл болсо да 2 жыл болсо иштеп берейин деп. Эми мына иштеп берип атам. Мына 2 ай эле болуп калды, мен кайра зам болгонума. Туура. Эми караңыз, мына Канат Мамбетов азыр каякта азыр? Карган атасын салып берип коюп, өзү жок азыр. Азыр негизги суроолорго ошол өзү жооп бериш керек эле. Ал ишкерби же врачпы? Ишкерби же окумуштуубу? Ал жетекчиби же ишкерби? Мен түшүнбөйм ушуну. Эрис болду. Моментке неге караганда түшүнүш кыйын сага. Вообще журналисты мен здорово уважаю. Журналисттин авторитети зор. Журналисттин бир статья менен ошо киши көтөрүлөт, награда алат, даңкка жетет. Бир сөз үчүн камакка түшөт, кызмат. Муну ар бир келесе билет. Мен журналист башынан ынтымагым жакшы деп этпейм бала. Прежде чем бүт республиканы балтайт эткиче, мен эмес, мен жөн. Хотя булар менен келдим мен. Булар менен сүйлөшүп келдим мына киши. Өзүң полный понятие алышың керек. Ошондо справедливый, объективный и жазганга дагы элге де жагымдуу болот. Анан эчтекеси жок эле өзүңдүн өсүп өнүшүгө, үй бүлөңө жан карамакча канча дейиштетет, аны өзүң бил. Өзүң бил.
Beri qaraptı, qoyup turman. Арамакча жөнүндө сөз кылдыңыз, жакшы болду. Азыр токтоң. Азыр мен айттым. Азыр жакшы айттыңыз ушунучу. Азыр балаңыз азыр баягы 2,5 миллион долларга эме алыптыр, банк алыптыр. Андан сырткары Ош базарда алыптыр. И анан өзүңүздүн азыр минип жүргөн машинаңыз канча? Ажап эчтеке таппайсың. Жок, таппайм, макул, билем, ал жагын келиштиргенсем. Сен анан ошол мен жөнүндө жакшы аракет кылып атсың. Балама, небереме Оштун базарында. Эмне бизнес менен заниматься токтот. Наоборот, күчөтүп атат. Менге аржус. Мен ошону айтып атам. Ал ишкерби же? Бизнес аткарган. Ал ишкерби, ишкердигин кылбайбы ал? Ал бир карасаң вакытта отурат, бир карасаң бул жерде врач болуп отурат, бир карасаң банкта отурат, бир карасаң базарда отурат. Эми базарком врач экен да мындай алганда, туурабы? Операцияны билет экенсиң. Гладка, барлыгы гладка алган жок. Эмнелерди көрбөдү, эмнелерди сезбеди. Эмнелерди көрбөдүм. Ошентип отуруп эле анан ачкачылыкты айтып анан уурдай бериш керекпи? Мен ачка өскөнмүн деп. Мен дагы ачка өскөнмүн мисалы. Бери коюп тур. Алы Токонбаев менен өлгөн. Мурат Алы Рыскулов өлгөн. Ал сиздин милдетиңиз болгон. Анын бардыгы Жомарт Бөкөнбаев догдуруптур. Китепти окусаң бүт барлыгы жазылган. Эми ошолорду операция кылып, алар менен дос болуп алып эле анан кийин өзүңүз өсүп эле. Чай өмүрүмдө алган переживание. Азыр мына 3 врачты азыр кармап отурасыз азыр. Өзүңүздү авторитетиңизге салып. Булар иш кылыш керек эле азыр. Иш маалы азыр. Өзүңүздүн бала экенсиң. Мен жанатадан байкап отуруп, эми үчүн арыгыраксың да. Жакшылыкты аз ойлогон киши семирбейт. Ой, мен семирип кетпейин деп тамактан тартып жүрөм, каякта. Курсак кетип атат мынтип. Совет. Ата катар, ага катар, өзүң бил. Сени ата сакал барың урдум деп жиберип атпайсың. Жок. Дагы көзүң айтайын. Өсүп өрүшүңө, үй билесиңө, кийинкиге жакшы болот. Адамга жакшылык ойлош керек. Жакшылык ойлойм, мен элге жакшылык ойлоп атам, мен элге. Токко жаманчылык ойлойм. Мен элге деп атам, элге. Элдин ырысын коргогум келип атат. Мен элдин ырысы элге калыш керек. Анан кийин 1-2 адам авторитет болуп алып эле бар жокту эле ала бербеш керек. Дегөн чоң болсун, желе сол. Ар дайым өз эмес. Элдин атынан, простой элдин атынан дейт. Ушуну кармайт, элдин аты. Кайсел? Кайсел менен сүйлөштүм. Уш эмам жөнүнөн аны үлбой келесе билет да. Анда эмне кылыш керек? Анда өзүмө деп азыр көрүнгөн менен сүйлөшүп, көрүнгөндөн акчаны алып, анан өзүм жыргап жашай беришим керекпи? Сизди мактап коеюн макул, мактап коеюн азыр. Кече университетти дагы сен жабыштың. Ооба. Ой, бу бала мен токку жаманчылык издеп калганбы деп. Ооба. Көргүчө. Айланайын, мына улуттук деген статусу бар университеттин абалын көрсөңүз, терезеси жуулбайт жок дегенде. Улуттук жөнүндө 100 жол жазган. Анан 100 жол мен билгенден. Аны ага 101 жол сен жазган. кала бериш керек ошентип. Сенин колуңа келет. Келет? Мен эмне ошол үйдөн чыгарып тентесиңби? Ооба. Ошо колуңа келет. Ооба. Ооба. Келе албаса? Эми келе албаса келе албайт, эми эмне кылам эми? Заман ушундай экен, тагдыр ушундай экен. Ой, Аллах антип атыр. Ой, сиз Америкадан шпион следователь алып келди. Эчтеке таппайсың. Жо, мен таптым уже. Эми аны бербейм десеңиз бербейсиз. Аны баягы жердешиңиз Садыр Жапаров албайм десе албайт анда. Коргойм десе коргойт. Ушакты. Мына жакта ушунча байлыгыңыз менен балаң. Мына бала бир кирпичтин эсеби бар, документи бар. Документтештирип сиз жакшы экен. Ошого ишене бир көчөдө жүргөн бир независимый тантаган журналист сөзүнө кабыл. Документке ишенсин. Мыйзамга ишенсин. Мыйзам бар. Мен колуман келсе чыгарам. Кантип чыгарасың? Ай. Сенде адамгерчилик, мен чөбөрөмө тең экенсиң. Канча-мынча калса, ой, мен барлыгын сыйлаба. Чоң атаң бар экен. Ой, жашты сыйлап койбойсуң. Ой, жашты сыйлайм мен. Мен жашты ушу милдет кылып эле. Сен менен арыздана албайм, эч жака айтпайм мен. Менде өсөрүм калган жок, өдөрүм калды. Анан сен менен кармашайм. Ой, кармасаң ушул жашка жетип, анан бир көчөдө жүргөн киши. Балаңыз кармашсын. Ошону угуш мен үчүн абет. Балаңыз кармашсын. Сенден угуш мен үчүн абет. Балаңызды айтам, балаңызды. Балаңыз азыр сизди салып берип коюп, өзү жүрөт качып азыр. Келбей балаңыз буна, балаңыз жооп бериш керек эле. Баланы эмне кылайын? Балаңыз келсин, жооп берсин. Каяктан акча таап атат? Кимге барып жооп берсин? Мага? Сен кимсиң? Мен журналистмин. Сен журналистсың, барып берсин. Ооба. Ким сага такой полномочия берди? Анда жооп бербесе жооп бербейм десин. Здорово.
Kim seni жұмысқа атады, мен 5 қолдай білемін. Билсеңиз барып айта бериң ошого дооматыңызды. Азыр мен билем эле дейт. Кимге барсаң, ошо мен сенин артыңда ким турат, мен билем дейт. Ошол баягы мен бомба жардырам деп койгондой эле да. Дагы айтам. Эртең өлөм мен. Же сен эртең өлөсүң, Кудай билет. Ооба. Эмне үчүн менин өлүмүмдү тилейсиңиз? Мен өлүңүздү тилеген жокмун, бирок мен мындай дедим. Кече мага айтышты. Ой, Ыдырыс, ушул кишини бекер кылыпсың. Ой, ошого тийишпей эле койсоң болбойбу? Уважаемый киши эле дешти. Ал эми экинчи жагынан ойлондум. Ал ошондой киши болсо, бир жагы ооруп жатса, анан ошол ооруп эртең эле эчкидей жашы калса, ошол киши жөнүндө ушундай жаманды айтыштын кереги барбы жокпу деп ойлондум мен. Аны окусаң түш-түштөн сага жазып атат. Ооба, жазып атат. Ооба. Мени билгендер жазып атат. Ооба. Анан бирок мен ойлондум. Макул дедим, анын жашы ошондой экен, жашы улуу экен, кызматы бар экен. Бирок мен мынол баягы жерди алып алган, доолаганга үлгүрүп калайын дедим. Андан эчтик. Кандай жерди алып алган? Ал мен ишимде. Правительственный иш. Сен ишиң эмес. Менин ишим. Мен сенден сурайм ба? Мен эл бересиң. Бийликтин булагы эл болот. Ай, сак. Анан эми ушинтип эле 5-6 киши независимый журналист ушуну түшүндүрүп берчи. Ким саган удостоверение, ким кол коюп, ким жиберет? Берет. Азыр мындай да, элдин баардыгын удостоверение берип, өзүңүздөргө көз каранды кылып алып, анан бирөө бирдеме деп чыккан болсо, анан ошонун оозун баса коюп, ошонун айынан мына өзүңүз айтмакчы 40 жыл дейсизби, 30 жыл дейсизби? 30 жылда бирөө сизге бир ооз сын айтпаптыр. Анан ошонун айынан ушинтип анан баягы жерлер кертилип урдалып кетип атат. Эми жамбагыш бар өзүн билдетибиз. Азыр сен эмес, любой киши кантип бирөөнү алдаш керек. Кантип бирөөнүн акчасын алыш керек. Кантип элдин ырысын жеп коюш керек. Менин түшүнүгүм боюнча независимый журналист эч кимге баш ийбейсиң. А мен кимге баш ийип атам? Сен эч кимге баш ийбейсиң. Организация жок бир жерде иштеген. Свободныйсың. Мен түшүнүм, көчөдө жүргөн журналист. Оозуңа келгенде сүйлөп атасың. Анан ошентип жүрүп, мен кыйратам, мен минтем дегениң уят. Не айтпай коюш керекпи? Айтканда колуңан эмне келет? Жок дегенде сиздин моралдык жоопкерчилигиңизди мен сураймын, доолаймын. Силердин оюңар ооруду. Бүт Кыргызстан билет мени оорубанды. Бүт интерес айтып берди. Мен айга баштаганда ушуну ойлоп чыктыңар. Хот бияк жагынан согуп көрөлү. Эми сиз баягы инфаркт кылып өлтүр. Инфаркт болбойт. Инфаркт. Макул. Ой, сизди уктум муну. Сиз баягы о врачтарыңызга айтканды мага да айтып атасыз да. Не дождётесь дегениңиздичи. Мен эмне артат мен өлгөндө. Мен өлгөндө межнагамы мужчина. Мощный оружиебиз бар. Азыр шалдырып терис эле калды. Анда башка эмне артат силер? Ошон жок. Бүтөлөп коюптур. Дагы последний совет. Как ата катар. Эми шоң атаң бар турбайбы? Өзүң бил. Адамга жакшылык ойлочу. Мен элге жакшылык ойлобоймбу. Өлкөбүз биз ушу жерден ташы урда эле ушу 5-6 киши эле байый бериш керекпи? Эл бардыгы тең өссө болбойбу? Уксаң укпасаң ук. Элге жакшылык ойло. Ток жаманчылык. Жаманчылык ойлосоң кайтабы? Ошонун тегерегинде акырын сүйлөшүп, ким экен? 50% фактың болса, анда айтууга акың бар. Азыр менде факты жок бар. Есть основание. Мен жөнүндө сенде 1 грамм фактың жок. Ушу сөз бер. Эми чукулап менин балам небереме чейин. Эмне банкасын аласың? Ал 30 жыл болду, кайсы жыл? Ой, алайын деген эч ким жок. Болгону акчанын происхождениесин сурап атам. Бул акчанын булагын сурап атам. Каяктан бул киши өзү ишкерби же врачпы? Ишкерби же окумуштуубу? Бул бир карасаң вакта отурат, бир карасаң банкта отурат, бир карасаң главврач, бир карасаң базарда отурат. Бул базаркомбу? Мен билбейм, мен түшүнбөйм. Ушул опять ушак. Ким айтты сага ошону? Ой, мен өзүм көрүп атпаймынбы документте? Интернеттин бардыгында жүрөт го. Основа ишаныкы бижер. Бул жөнүндө өзү менен жолукканда сүйлөшүп. Вот ошол жолугабы, жолукпайбы? Банк буга не числит? Базар не числит. Алар нелери бар өзү. Ой, базар Калыгул деген небереңиз барбы? Ошол Калыгул менен жана Мамбет ким эле жанагы эме Канаттын атында турбайбы? Ала Тоо базары, не дейт? Аларчабы, не? Жумагул. Жумагул, ооба. Жумагул. Ооба.
Emal tetigi Анан ошончо байлык туруп, анан келип ушул оорукананын ушу бөйрөгүн жулуп алыш эми мен билбейм. Anıgalar menen işim yok. Marbay jipti bilesin yazış. Билем. Oşonuku bolçu. Men bilem oşonukun satıp alışkanlar. Pet satıp alganan. Emal bar bile kanat eylep algan yok. Andelemi mınça çıkılan dokumentin görüyorsun da. Ооба. Kimden algan, kanday dokumenti boluş gerekti. Senin şol çındıkka kişinde ayağını iş kılsan tiga itti bulaydı. Hem hazır kılıyorsun. Ой, тиги айт демес, ой, интернетте турат. Kayısı geliyorsa aytır. Ой, интернетте бардыгы жазып турат го, документтери турат интернетте. İnternet kişinesin mi? Ой, ишенем, о документтери көрүнүп турат. İnternette 50% uşakçılar. İnternet 50% uşakçılar. Oradan neyse şunu çıkara veredir. Макул, анда Канат Мамакеев менен сүйлөшө алабыз. Bunu çıkar da. Ama tartıp atkan da. Bunu da veresin bana 5-6 jol. Ооба. 5-6 эмес, бир эле жолу берем мен. Hem bizden bu sözlü vermeyiz. Özünüzü sözünü veririz kılasın. Жок, мен ушуну ушул ойдон коем мен. Bizden sözlü tosta versen de. Ооба. Anda efektivne oladı. Ооба. Men uşul bir berip görölek. Ооба. Sen ben bir berip göreyim. Kanter eken. Макул. Сиз жакшы көрөк экенсиз, макул. Düşündük mü? Түшүндүк, ооба. Tuğan bolasın mı bolbaysın mı? Кандай дейт? Tuğan bolasın mı bolbaysın mı? Жок, тууган болбойм мен. Bolbaysın mı? Жок. Gel. Жок. İni de olbaysın. Жок. Ошо иниликтен, туугандыктан бардыгыбыз өлүп атабыз ушинтипчи. Инилешип, анан жерде эч илешпей калса, жердеш болуп кетебиз. Sana kapışın barıyla tuğan. Düşündün mü? Bolbaysın mı? Макул. Sen düşmansın. Жок, душман дагы эмесмин. Özün bilen yani. Ооба, рахмат, жакшы калыңыз. Азыр эми баягы Мамакеев менен жолукканымды, аны менен сүйлөшкөнүмдү көрдүңүздөр. Ал кандай томдо өткөнүн өзүңүздөр байкадыңыздар. Ал киши жанагы менин бир душмандарым бар, анан ошол душмандарым сени жалдап атат, тиги бу деген сөз менен мына ушул нерсеге аябай кандай десем, көңүлү бүт жанагы ою ошондо экен. Бул душманынан көрүп атат. Жок. Мен айтат элем да, ушул баягы ар бир жетекчи, ар бир ушул менин каарманым биринчи кезекте ошол мага каарман болуп калганынын себебин өзүнөн көрсө дейт элем да. Себеби ал киши ошол таза ойдон эле калса, ал киши ошол жанагы жерди ээлеп албаса, анда мен эмне деп келет элем бул кишиге? Эмне деп барат элем? Кайсыл айыбын айтат элем? Эч нерсе жок да. Анан менде дагы деле баягы суроолор кала берди. Бул баягы баласынын азыр бир эле учурда, мисалы, Ош базарынын жарымдайы бул ушул Мамакеевдин уулу Канат Мамакеевдин жанагы небереси Карагул беле ушундай небересине караштуу, баласы менен небересине катталган. Андан сырткары жанагы 2015-жылы казактардын 2,5 миллион долларга казактардын Казкоммерцбанк деген банкын сатып алган. Мунун баласы Канат Мамакеев бул бизнесмен, бул ишкер. Мына ошол ишкерди кылып жүрүп, акча таап жүрүп, кайсыл учурда, качан бул баягы медицина илимдеринин доктору болуп калганын мен билбейм. Ал профессор экен. Анан бул жерде отуруп, жана жетекчилик кылат дейт. Анан бул жерде мен аны көргөн жокмун, мурунку келгенде дагы көргөн эмесмин, азыр дагы көрбөдүм. Анан ал дагы аз келгенсе, ал бир эле учурда ошол мына Илимдер академиясында мүчө корреспондент экен. Андан сырткары ошол Ош базарынын ошол жана өздөрүнө караштуу бөлүгүнө ээлик кылып ал жерди жетектейт экен. Андан сырткары банк, андан сырткары бул жерде да жетекчилик. Бул эмне, суперменби? Мен ушуну түшүнө албайм да. Бул кишилер бардык нерсеге ушу кол салып, бардык нерсени монополия кылып ала бериш керекпи? А бул жагы макул, ошончолук таланттуу, ошончолук жакшы жетекчи боло турган болсо, Мамакеевдин уулу. Анда эмне үчүн бул жерде мына азыр главврач менен сүйлөшүп аттык, главврач айтып атат. Биздин оорукана мамлекеттен, ар түрдүү фирмалардан жана башкалардан жалпы эсеби бир 70 миллиондой карыз бар деп атат. Анда жакшы жетекчи ушинтип карыз кылып коебу мамлекеттик мекемени? Ошол эле учурда макул мамлекеттик мекеме карыз болсун. Ал начар иштесин, өзүн актабасын. Макул. Анда жетекчилер дагы карыз болуш керек да. Жетекчилер дагы кедей болуш керек да.
Анан ал иштеген жер кедей болот дагы, анан өзү ушундай бир кыйын бай болуп кетет. Эми кыскасы ошого окшогон нерселер эми Мамакеевди көрдүңүздөр, картайып калыптыр. Менин фамилиямды жазганда дагы тайраңдатып бирдеме кылып жазды. Эми ошол колу менен ал дагы эле врач болуп жана операция кылам деп отурат эми. Ошол.